Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Омикрон штаммынын алгачкы белгилери коронавирустун башка түрлөрүнөн айырмаланат. Бул тууралуу Super KG порталына Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Гулжигит Алиев айтып берди. Өзүңүздү алсыз сезип, булчуң этиңиз ооруп жатса, бул коронавирустун омикрон штаммынын белгиси. Мындан сырткары тамак ооруп, үндүн бүтүүсү, кургак жөтөл, баш ооруу, жүрөктүн катуу согушу, дененин жанчылып оорусу сыяктуу белгилер байкалат. Бул коронавирустун өтө оор түрү. Башка штаммдардан айырмачылыгы жыт жана даам сезүү сезимдери сакталып калат, дейт адис. Ошондой эле омикрон штаммына чалдыккан адамдар өз алдынча дарыланбай, дароо дарыгерге кайрылуусу керек экенин кошумчалады. Кошуналар минтип айтты эле, бул дарыны ичиптир деп өз алдынча дарылангандар туура эмес. Бизге келгендердин көбү 15-20 күн ичинде үйүнө дарыланып, убагында дарыгерлерге кайрылбай жандандыруу бөлүмүнө жатып калган учурлар болуп жатат. Ошондуктан жогорудагы белгилер байкалса, тез аранын ичинде дарыгерлерге кайрылып, алардын көзөмөлүндө болуу керек. Белгилей кетсек, бүгүн 12 январда Кыргыз өлкөсүндө коронавирустун омикрон штаммы аныкталды.